Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Пульстен Солук программасы жанагын алып баруучусу мен Айнагүл Турдуева. Бүгүн биз сиздерге бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүүнү колдоо жумалыгына карата ымыркайларды туура эмизүү жөнүндө маек курабыз. Ал үчүн бүгүн биздин студияда Ош шаарындагы энеликти коргоо координатору Кишимжан Бурхановна жана ошондой эле Ош шаардык төрөт үйүнүн башкы неонатолог дарыгери Түркбаева Фатима Каримовна конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер биздин студияга. Эскерте кетсек, сиздер Пульстен Солук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Эгерде сурооңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номеру аркылуу сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда эмесе көрсөтүүбүздү улантып, маегибизди баштасак, бул бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүүнү колдоо жумалыгы качандан бери белгиленип жатат? Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эң негизги адамдын эң жакшы сапаты эненин сүтүнөн жана күндүн нурунан дейт. Ошого 2004 жылы бул эмчек сүтү менен эмизип багууну коргоо боюнча закон кабыл алынган Кыргыз Республикасында. Ал эми 2008 жылдан баштап ушул эмчек эмизүү жумалыгы 1 августтан баштап 8 августка чейин жумалык белгиленип келет жыл сайын. Ар кандай флешмобдорду өткөрүп, айымдар менен жолугушууларды өткөрүп, төрөт үйүндө жаткан жаңы эне болгон айымдарга белек бечкектерди берүү сыяктуу ошол эмчек эмизип багууга ошо кызыктыруучу ар кандай иш-чаралар өткөрүп келүүдө. Рахмат. Бул эмчек сүтүнүн баалуулугу канча жана ошондой эле эненин сүтүнүн курамы кандай эмнелерден турат? Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул эмчек эмизүүнүн ушул баалуулугу өтө чоң маселе болгондуктан ушундай маселе жаралып отурат. Бул эмчек сүтү бул табылгыс эч нерсеге тең келбеген азык зат болуп эсептелет. Бул эмчек сүтүнүн баалуулугун айта турган болсок, биринчи мунун составы мындай курамын айтабыз. Курамында ушул баланын өрчүп жетилүүсүнө керектүү бардык азык заттар жетиштүү өлчөмдө, мисалы үчүн белок деп коет, углевод, жир, ошол башка бардык мисалы үчүн жасалма курамдар, же болбосо баягы жаныбарлардын сүтүнө караганда бул өтө баалуу табылгыс зат болуп эсептелет. Баланын өсүп өнүгүшүнө, акыл эсинин, аң сезиминин өсүшүнө өтө табылгыс зат болуп эсептелет да. Рахмат. Андан кийинки сурообуз бул туура эмизүү өзүнчө режими барбы же убактысы барбы, мындай өзүнчө же бала ыйлаганда эле эмизе берген туура болобу? Бул баланы ыйлата койбош керек негизи. Бала курсак ачып, чыдабай калганда ошол ыйлайт да. Анан биздин баягы кандуска сиңип калган, бала ыйлабаса эмчек кайда депчи. Негизи баланы мындай эркин эмизүү жолго коюлган. Мурда биз төрөп жүргөн кездерде 3 саат сайын эмизип, өтө ыргактуу эмизип ушундай болчу. Азыр бала өзү ошол оозун ачып издей баштайт да, караса ошондой реакция пайда болуп баштайт. Балада издеп, соруп, мисалы жалаяк болобу, колун соруппу, ошол жакаларын, колуна оозуна эмне кирсе ошону соруп баштайт. Ошол мезгилде эле берип туруш керек баланы. Ашка калтырбай 1,5 саат болобу, 2 саат болобу, ошол бала канчалык кандыгып эмет, ошондон көз каранды да баланын эмчекке болгон, ошо эмчек сүтүнө болгон муктаждыгы. Ошон үчүн шашпай отуруп, жакшы баланы тойгузуп эмизсе, бала 2 саат, 2,5 саат, ушу 3 саатка чейин бемарал чыдайт. Көрүүчүбүздөн суроолор экен, аялдардын эмчегинин түзүлүшү үрпүнүн чоңдугу же кичинекейи мааниге ээби дейт. Үрпүнүн чоң кичинелиги мааниге мындай караганда сүттү иштеп чыгаруу үчүн мааниге эмес. Ал эми ымыркай бала үчүн эгер баягы үрпү жок болсо, бала кыйналат да. Ошону эме албай, жагы батталып калып, туура эмес эмип, анан ошол эмчек үрпүнүн жарылышына, ар кандай кесилип кетишине, жаракаттардын пайда болушуна, ошол жаракат пайда болсо инфекциянын кирип кетүүсүнө шарт түзөт. Ал эми өтө үрпү чоң болуп калса, баланын оозуна батпайт да, баягы ымыркайдын. Алда бат эле соруп эме атып эле улам мындай бат чарчап калат, тез чарчап калат ымыркай. Ошол анан баланын
Ал эмчек безинин чоңдугу кичинеги сүт канча болсо деле, канча эмизип саап салган сайын ошончолук сүт пайда болуп тура берет. Бирок баланы туура эмизиш керек. Аны Фатима Каримовна деле айтып берет. Ымыркайлардын дарыгери катары, шаарынын башкы неонатолог дарыгери катары ошол бүт иш-чаралардын башында турат, уюштуруп. Бул бардык баланын эмизүү, анын ошо нервинин жай болушу, өзүнүн кандай жатышы, укташы көбүнчө эне кантип туура эмизе алат, ошондон көз каранды да. Анда эмесе Фатима Каримовна сиз жооп берсеңиз, үрпү кичинекей аялдар эмне кылышы керек? Баягы биринчи суроого мен жооп берейин. Баягы баланын не дедиңиз, сааты менен эмизет же болбосо ыйлаганда эмизет деген суроо болуп атпайбы? Ошол биз ошол төрөт үйүндө иштейм. Мен мисалы үчүнчү ошол бала ошол төрөлгөндөн баштап апа менен бирге болот да. Ошол төрөлгөндө ичине жаткызылат бала. Ошол боюнча бирге палатада бирге жатат да. Ал деген сөз бала каалаганда, баланын каныгуусу менен эмизүү дегенде каалаганда, мисалы үчүн апа бир жакка жылып кетпейт, мисалы үчүнчү бирге жатат. Ошол бирге палатадан чыгып кетет да. Бирге жатуунун максаты түнү күнү бирге болуунун максаты ошол баланы биринчи маселе ошол эмизүү болуп эсептелет да. Андан кийин дагы не деп суроо бердиңиз? Туура эмес. Андан кийин үрпүнүн кичинеси, чоңдугу, бул же болбосо көкүрөктүн чоңдугу, кичинелиги бул эмчектин сүттүн бөлүнүп чыгышына эч кандай тиешеси жок да. Ошол балага керектүү сүт ошол көкүрөктөн бөлүнүп чыгат. Ага мындай көз каранды эмес. Рахмат, көрүүчүбүздөн суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Эмчектен баланы чыгарууда дары ичсе зыяны жокпу? Сүттү тарттырган таблетка иштемели дейт. Жок, биз Дастинекс беребиз, Промакриптен беребиз. Ар кандай жагдайларга туш болуп калат. Кээде ымыркай чарчап калат, же өлүктөрүлүп калат, же кадимкидей эле 1 жаш, 1,5 жаш, 2 жашка чейин болгондо да чыгарганда кээ бир энелер өтө мээримдүү болот, сүт тынбай агып турат да. Андай учурда ошол таблеткалардын жардамы менен сүттү азайтыш керек. Анткени сүт уюп калат, баягы лактоз деп коебуз. Ошол сүт катып калган болсо, бул мастит оорусуна алып келип, ошол жердин ириңдеп кетишине, кийин ошол хирургиялык жол менен кесип, дарылоого душар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн эмчектен чыгарымда өзүнүн жол жобосу бар. Баягы акырындык менен баланы эмизүү аралыгын узартуу аркылуу сүттү азайтып, суюктукту азыраак ичип туруп, өзү сүт азайганда ошол эмчектен чыгаруу ыңгайлуу болот да. Анан баланы дароо чыгарганда эле мындай таштап туруп эле, эмизип отуруп эле колунан башка бирөөгө берип коюп, балага алыс таштап коюп кетип, баланын да өзүнө ишенимсиз бир жагдайга туш кылуунун да кереги жок. Ошо бала менен чогуу чаран жүрүп эле, акырын алыстап, анан балага үйрөтүп, түшүндүрүү жолу менен бала чоңоюп калган болсо, бала төрөлгөндөн баштап эле баягы балага кадимкидей түшүндүрүү жолу, бала менен сүйлөшүү, жада калса баягы боюнда болгон биринчи күндөрдөн баштап бала менен сүйлөшүү менен ошо байланышты башташ керек да эне. Баланын ар бир кыймылын ошо көз ирме менен баланын кыймылынан эне сезип туруш керек. Ошончолук сезимтал болот да. Ошентип чыгарса пайдалуураак болот. Анан таблетканын зыяны жок. Ал бир белгилүү убакыттарда сүттөр таркатат. Анан белгилүү убакытта организмине бөлүнүп чыгып кетет. Зар аркылуу, тери аркылуу, ар кандай организмден чыккан суюктар аркылуу бөлүнүп чыгып кетет. Анын эч кандай зыяны жок. Ошол эле убакытка таасир берет. Сиз айттыңыз азыр баланы бир күндө эле эмчектен чыгардым деп эле таштап коюу бул туура эмес деп. Эмне үчүн туура эмес бул? Бала стресске кабылабы же кандай? Мисалы күнүмдүк адатта, мисалы биз өзүбүз деле күн сайын бирдей убакта тамактанып жүрсөк, ошол убакта тамактанам деп биз ошо рефлекс пайда болуп калат да. Ошол тамакты күтүп отурсак, ал тамак жок. Курсак деген ачат. Биз ошол гана тамакты күтүп жатабыз. Башка тамак мына көзүбүзгө көрүнбөй калганда, ушуна баягы жинденүү, кыжырдануу келип чыгат да, балдарда стресс пайда болот да. Анан берсе жок, таңып алып, андан тышкары анын апасы, ал эмчек сүтүнүн жоктугу бир азап болсо, апасынын көзгө көрүнбөй качып жүргөнү экинчи азап болот да. Баягы бул жашоодогу эң жакын бул эне да балага. Оңай көтөрөсүң ичиңде, сыртыңда ошончо көтөрөсүң, баланы бастырасың, баягы эне ичкин тон дегендей биздин баардык мындай
бала менен энергетикалык талабыбыз жакында аталарга караганда. Байланыш. Байланыш. Ошол байланышты дароо үзүп салса болбойт да. Демек стресске кабылышы мүмкүн Стресске бала. кабылып калат. Андан кийинки сурообуз бул үрпүнүн формасы, мына чоң кичине деп айтып атпайбызбы? Ошол сүт чыгарууда анын таасири барбы же жокпу? Сүт бөлүп чыгарууда таасири жок анын. Чоң кичине баланы эмгенде ошол бала үрптү ала албай, чоң болуп, кичине болуп, же оозуна кирбей, улам чыгып барып, ушул кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн. Анан биз баягы сокур эмчек деп коебуз. Такыр баягы ичине кирип кеткен үрптөрү. Ошондой бар. Анан биздики ошол мына убакыттан пайдаланып айтам, биздин онкологиялык борбордо ушуларды операциялык жол менен калыбына келтирип, үрптөрүн жакшылап, косметикалык жол менен эми биздин айымдарыбыз баягы кошумча кошкат кылып, эриндерин түрүтүп, ботокс кылып атпайбы? Ал эми эң зарыл болгон ошол эмчектин үрпү жөнүндө эч ким ойлонбойт да. Ушул менен баланы багып атам, бул азыксат, эртең ошол баланы чоңойтсо менин багат деген ой эч кимге кирбейт да. Ошол болду, 10 баланы төрөсө деле багыш, ошол эмчек менен эле 10 бала, биринчи бала кантип кыйналса, 10-чу бала деле ошонтип эле кыйналып чыгып кетет да. Негизинен ошону барып операциялык жол менен мындай реставрация кылып койсо болот да, оңдоп, түздөп, ошо балага ыңгайлуу эмизет турган. Биздин онкологиялык борбордо тажрыйбалуу жакшы дарыгерлерибиз бар. Ошол кызматты мүмкүн билбестир, анан билбегендер билип алса жакшы болот эле. Демек үрпүн ыңгайлуу формага салып, бала кыйналбай эмгенге ылайыкташтырып берет турбайсыздар да? Ылайыкташтырып койсо болот. Андан кийинки сурообуз бул эненин сүтү, мына эчкинин сүтүндөй деген дагы сөздөр бар да. Бул боюнча сиздин медициналык көз карашыңыз кандай? Медициналык жактан караганда бул эненин сүтү бул табигый азыктан дагы тышкары бул биринчи вакцина деп эсептелет да. Себеби эмчектин сүтүндө, уус сүтүндө баягы аялга ошо апасы кайсы оорулар менен ооруса, ошолго каршы антителолор бөлүнүп чыгып, ошол даяр антителолор өтөт да, ошол оору менен бала оорубай турган. Балага бул эмдөө катары да колдонулат. Ал эми эчкинин сүтүндө бул көп азык заттар жок, эненин сүтү менен салыштырып болбойт. Эми бир аз суу кошуп коюш керек дейт, башка дейт, бирок эненин сүтүнө бул дүйнөдө эч нерсе жок да, теңдеш жок. Теңдеш жок, Кийинки сурообуз бул эмизүүнүн балага канчалык пайдасы бар? Анан бул эмизгенде бул энеге пайдасы да барбы? Энеге да? Энеге да бар. Энеге пайдасы мына төрөт, биз айтты го Фатима Каримовна. Биринчи алгачкы эле биз төрөп эле эненин ичине жаткырабыз баланы. Анткени ошо баланы баягы элжиреп, аял ушунчалык жакшы көрүп элжирегенде баягы сүт келет да. Бала төрөгөн кез өтө жакшы да, элжиреп анан бала дагы баягы ичинде, эненин ичинде жатып өзүн коргоо сезет, анан эненин да жытынан билет да бала. Эненин ичине жаткырып койгондо бул сырткы чөйрө бала үчүн мындай башка да, бул өгөй да, башка чөйрө бул. Бала тааныбаган чөйрө, эмени ичине жаткырып койгондо бала үчүн да жакшы. Анан ошол өзү издеп эмчекке келип, рефлектордук жол менен эме баштаганда баягы жатын жакшы жыйрылат да. Баягы эмген сайын гормондор бөлүнүп чыгат да, окситоцин. Ошонун натыйжасында жатындан кан кетүүнүн алдын алуу жолу деп эсептесек дагы болот болчу. Ал эми бала үчүн ошол азык зат, бул ишенимдүүлүк, мындай эненин коргосунда жатам дейт, психологиялык жактан дагы, социалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы балага бул чоң таяныч да, жөлөк да, бул эненин сүтү. Качан болсо даяр эмчектин сүтүчү, аны ысытпайсың, түнү күнү апага дагы өтө пайдалуу. Бул бюджетный деп коет, баягы смесь сатып албайсың, свет кетпейт, баягындай лишний эме эмес. Ал өтө пайдалуу нерсе да, эми мындай айтып келгенде, анан сместер баягы ичин оорутпайт, ичи өтпөйт, ичи өткөн оорулардан сактайт, аң сезиминин өсүшүнө жардам берет, акылдуу, эстүү, баягындай өтө акылдуу балдар ушул 2 жашка чейин эмчек эмген, только бир гана эмчек эмген балдардан көп мындай окумуштуулар изилдегенде, ошол эмчек эмген балдардан ушул акылдуу баягындай адамдар көп чыгат да. Анан кийин смесь менен баккан, баягындай кошумча тамактандыруу менен жолу ага эненин мээрими түшпөйт да, алындай балдарга туурабы? Ошондой балдардан баягы коомго дагы зыян келтирген, ден соолугу
немелер болот да. Жакшы. Бул эмизүү келбетти бузабы. Мисалы үчүн аялдар бар да, аз эле эмизип туруп, анан мен келбетим бузулат деп эмизбей койгон энелерге кеңешиңиз кандай? Жок, эч качан бул эмизүү деген келбетти бузбайт. Тескерисинче бул келбетине менимче чыкса керек. Аял деген мындай, бул деген азыр Кишимбурхандын айткандай, бул деген мындай не десе болот, бул өзүнчө бир бакыт да, мисалы үчүнчү. Ал бакытты дагы сезе билүү керек да, мисалы үчүнчү. Эмчек эмизүү бул мындай Кудай тарабынан дагы берилип атат. Ошол көкүрөк берилип атат, бала эмсин деп, ошол келбетти бузбастан, наоборот, бул аял наоборот нуруна чыкса керек деп ойлойм. Наоборот, бактылуу болсо керек деп, бактылуу болот да. Бала дагы бактылуу, мындай коомдо, анан кийин апа дагы бактылуу болот да. Демек, эмчек эмизүү бул эч кандай келбетти бузбайт, тескерисинче гормондор бөлүнүп чыгат, анан балага дагы аябай пайдалуу. Ошондуктан сөзсүз түрдө узак 3 жашка чейин эмизген туура болот. Андан кийинки сурообуз, бул эмизүүгө атайын даярдык көрүү зарылбы? Мисалы үчүн кош бойлуу аялдарды атайын бир мектептерден окутуп, ошондой сабактарга катыштырып даярдайсыздарбы же кандай? Ооба. Боюнда бир мезгилде даярдалат. Бизде кош бойлуу биздин 10-чу филиалда төрөткө даярдоо мектеби ачылган. 1 жылдан ашуун өзү бизде бар болуп келген. Анан кандайдыр бир кыскартуулар болгондо биздикилер эми ушундай эң зарыл бир бутакты кыркып коюп, анан бир көптөгөн чуркап иш-чараларын ачышса кайра иштеп баштады. Бул ачылды эмес, кайра иштеп баштады. Анан бизде атайын тренер бар, окутулган, сертификат алган дарыгер, сертификат алган медайым иштейт. Анан мында ошол эмчек эмизүү боюнча 2 сабак бар да, 2 сабак бар. Айын экиси бөлүп окуу менен аябай дайын эмесе, ал 5 саатка бөлүп окутат, өзүнчө окутканда. Ал эми группа боюнча окутканда 2 саат окутат, 2 күн окутулат да. Даярдайт, себеби бул аял деген күйөөгө чыгып, аялдык бакытка ээ боло турган болсо, а бала төрөп энелик бакытка ээ болот да. Анан аялдык бакытка көп айымдарыбыз ээ болушу мүмкүн, күйөөгө чыгып, эми баягы көз туймончок жерде калбайт дегендей. Ал эми энелик бакытка бул Алла Тааланын сүйгөн гана пендеси боло алат да. Ошол анан баягы эмчек сүтүн эмизип кандай күтүш керек, бул өзүнчө чоң бир маселе да. Аны өзүн даярдаш керек, психологиялык жактан дагы, моралдык жактан дагы. Себеби бардыгы эле баягы эркетай кыздар болуп күйөөгө чыгып, анан биринчи баласын алып, бир ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн баягы эмизүү. Ал ыргакка кирүү үчүн дагы атайын даярданыш керек. Баягы үрпүн кантип даярдаш керек, кичине тазалап туруп эмизиш керек, колду жууш керек, баланын башы кайсы жерде болуш керек, эринин кайсы жерде болуш керек, ошону сүрөттөр менен, видео сабактар менен бардыгы өтүлөт. Гигиенаны сакташ керек. Бала кандай болгондо тоет, кандай болгондо туура эмип жатат, баланын эрини кандай болуш керек, үстүңкүсү, астыңкысы кандай болуш керек, өзү кандай бала кандай абалда жатыш керек, ошонун баардыгын көрсөтүп беребиз. Бул чоң, бул чеберчилик да, эмчек эмизүү. Андан кийинки сурообуз, бул эгерде энеси ооруп калса, бала эмизгенди токтотуп туруу керекпи же кандай? Маселе ошол, эмне менен ооруп калды? Мисалы үчүн простуда, грипп болуп калышы мүмкүн, апа, ушундай суроо болсо, ал кандай оорса да эми эмчек эмизүүнү токтотпош керек, эмизе бериш керек. Только баягындай маска тагып, если мындай сиз айткандай эле элементарный гигиена эрежелерди сактап эмизсе боло берет. Эмчек эмизгенге эч качан мындай карама каршылык жок да, каршылык жок. Ал бардык учурларда эмизсе боло берет. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул кош бойлуу кезинде баласы кичинекей болсо, эмизгенди токтоттуруу керекпи же кандай, сиз жооп бересизби? Мисалы, кош бойлуу, мен мындай түшүндүм суроону. Мисалы, аял эмизип жатып эле кош бойлуу болуп калды. Ооба. Кош бойлуу болуп калганда бул эч кандай каршы көрсөтмө жок, эмизе бериш керек. Анан мисалы, мага бүгүн эле ошондой учур болду. Кызы 1 жаш 2 ай экен, дагы кош бойлуу болуп калыптыр. Экинчи кош бойлуулук экен, алдырамбы, алдырбаймбы деп кандай маселе күйөөсөккө келиптир, кеңеш алганы. Анан мисалы ичиңдеги бала кандай болсо, сыртында бала деле ошондой. Экөөнү тең психологик жактан коргоо керек ата-эне тарабынан. Эмизеткен, бирок сүтү көп экен ал айымдын.
Мен эмизгенде аябай саап, литр саап коем дейт да. Жанымдагыларды кошо эмизсем деле ашат дейт. Андай учурда төрөгөнгө чейин эмизип, төрөгөндөн кийин сүт жетсе 2 баланы деле кошо эмизип кете берсе болот. Сүттүн курамы эч кандай өзгөрбөйт. Ал эми сүт азайып кетип, анан ооруп кетип, башка жагдайлар болсо, анан эмизбей койсо, ошол баягы жаңы төрөлгөн баласын тойгуза албай калган болсо гана чыгарып салбаса, чоң баласын ошол канча жетсе ошончо кошо эмизгирген болбойт. Эмизүүнү токтотуу болбойт өзү негизи. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул кандайдыр бир себептер менен эне бир күн эмизбей калса ымыркайды, мындай учурда эмне кылуу керек? Эмизе бериш керек. Ага айтып атпайбызбы азыр? Бул ошол бир күн эмизбей кандайдыр бир себептер менен, мисалы апа бир жака кетип эмизбей калган болушу мүмкүн. Ага мындай карама каршылык жок. Эмчеги толуп калган болсо саап туруп, бул сүт эмчекте бузулбайт. Кайра эле келип эмизсе боло берет. Андан кийинки сурообуз, мына саалган сүттү кантип сактайбыз? Сиз айтып берсеңиз. Дагы эле ушул суроого окшош суроо. Бул апа кандайдыр бир себептер менен бир жака чыгып катса, ошол сүтүн саап коюп сактаса болот. Мисалы үчүнчү сүтүн ошол таза үйдүн шартында таза идишке саап, апанын сүтүн 4 сааттан 6 саатка чейин сактаса болот. 6 сааттан кийин ошо жылытып, кайра эле ошо балага берсе боло берет. Андан кийинки сурообуз, бул уктап калган баланы сөзсүз түрдө ойготуп эмизүү керекпи же кандай? Бала мисалы үчүн төрөлгөндөн кийин ар түрдүү болушу мүмкүн да, баягы көбүрөөк уктап калат кээдечи. Азыр биз айтып атабыз го, сааты жок эмизиш керек деп. Бул балага кээде бала 6 саат, 5 саат уктап калышы мүмкүн да. Андай учурда баланы ойготуш керек. Бала уктап жата бербеш керек. Баланы ойготуп, баягы анан эмизиш керек. Бала көп уктабаш керек. Көрүүчүбүздөн суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Менин 2 айлык боюмда бар экен. Баланы эмчектен чыгар элекмин. Балага зыяны жокпу? Боюмдагы балага жана колумдагы балага дейт. Азыркы суроо. Жооп бердик. Жок, аны коркпой эле эмизе берсе болот. Ичиндеги дагы, сыртындагы да эч кандай зыяны жок. Эмизе бериш керек. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул эмчек сүтүн кантип сааш керек? Анын атайын эрежелери барбы? Биз мына үрпү деп коебуз, кара ареоласы бар. Эмчекте тегерен кара жери бар, анан ак жер бар. Ошол кара ак жерде үрпү деп коебуз. Биз ошол үрпүнү баш бармак менен сөөмөй деп кезигиш келиш керек да бири-бирине. Ал эми манжалар өтө жакын келбеш керек. Ошону акырындап келип туруп, анан сай берсе чыга берет. Анан эгер учунан саса да чыкпай калат. Анан ошол экөөнүн баягы чек арасы болот да. Үрпү менен берки бездин кошулуп кеткен жери. Ал ак жерден саса да канча чыкпайт. Ошол экөөнүн кошулган линиясы дана эле көрүнүп турат аялдарга. Ошол колду мынтип кармап, кездештирип, ушинтип таза идишке салып алабыз. Негизи эмчек сүтүн этият кылыш керек. Баягы жерперге салып, анын көрүнгөн жерге сай бербей, ушу тебеленбей, ушу жакшы балага да азык боло турган, мүмкүн да жандагы балага керек болуп калат. Ошондой кылып саса болот да. Анан сааганда кээ бир айтат да, азыр дагы ойгоз эмет, анан сүтүм келбей калат, саабай туруп турайын депчи. Сай бериш керек. Канча сааса, ошончолук жаңыланып турат сүт. Кайра ордутулуп турат да. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул бала эмизген аялдарга да өзгөчө тамактануу керекпи? Же болбосо эмнелерди жеш керек, эмнелерди жебеш керек? Эми бул өзгөчө диета десек деле болот. Мисалы пияз, сарымсак, баягы атайын ушулар жыт дам берип коет да сүткөчү. Мисалы уйдун сүтү деле кээ бир баягы ачуу чөптөрдү жеген уйду сааганда ичкенде өзү деле ошол сүттү ичкибиз келбей калат го, даамы бузулуп калат. Ошентип башка ошол кошумча даам пайда болуп калат да. Мына сарымсак жеп койсо, пияз жегенде ошондо анан баягыны саап койгондо ошол курамында пияз, сарымсак болсо ошо 4-6 саат дейт. Мүмкүн ошол убакка жетпей аз-маз сүттүн бузулуусу күтүлөт да. Анан баягы аллергия чакыра турган струсовый деп коебуз, баягы лимон, мандарин, ушулар баягы балага аллергия алып келет да. Кээде кызыл нерселер, эгер энесинде аллергия бар болгон болсо, ошол бала деле ошол кайсы бир деңгээлде аллергик болуп төрөлөт да. Ошон үчүн ошондой шириндиктер өтө ширин. Баягы балдарга диатез чыгып кетиптир деп коебуз го, беттери кызарып калат го.
ошондой ширин тамактарды карап туруп мына таттууларды дагы мындай чектегени дурус болот аялдардын. Анан калганы кадимкидей эми такыр эле диета эмес, ошол аллергия чакыруучу, анан өтө ачуу, өтө таттууларды этиятташ керек. Калганы ошол үй бүлө мүчөлөрү кандай жесе ошондой эле жей берет. Жанагы кошумча баягы эмелер бар го, бизде даамдар бар го, даамдарды күчөтүүчү заттарды колдонбой, приправалардычы. Ошол приправаларды деле кандай деңгээлде болуп атат, алар мындай табигый жол менен болуп атабы, табигый заттар барбы жокпу? Ал деген биздин эч кандай далилдүү медицинада келтирилген эмес, алардын өлчөмү дегендей. Анан Кытайдан, ар жактан келишет. Ошол канчалык деңгээлде бизге пайда? Мисалы, бир элге күйбөйт го. Азыркы заманда, мисалы, биздин өзүбүздүн Кыргызстанда чыгарса, биздин өкмөт өзүнүн жарандарына кам көрөт. Ал жер лабораториядан өтөт, сертификация алат дегенде ошондо өзүбүздөн чыккан азык заттарды колдонуу талапка ылайыктуу да. Рахмат. Андан кийинки сурообуз көрүүчүбүздөн экен. Мисалы, эмизип жатканда бала тиштеп калган учурлар болот. Бул учурда эмне кылсак болот дейт. Эми тиш чыккан учур болсо, көкүрөктү тиштегенби? Ооба. Ал эч нерсе болбосо керек, эми эмизе берет, анан кандай болот? Сиз эмне? Ошо баланы ошо эркелетип айтыш керек да, тиштебе, ооруйт. Бала түшүнөт негизичи. Анан баягы кичине чачынан тартып коет го, кичине оорусуп эми сет ага деле мындай кичине оору чакырат да. Анан оозун ачып, мына эгине кичине басса, ачылат да. Баягы карышып тиштеп калбайт. Эгер баягы тиш чыгып атканда аябай курч болот да, тиштегенде баягы жаракат пайда кылып коет да. Ошондо баягы инфекциянын очогуна айланып калат, инфекция кирип кетиши мүмкүн. Ар кандай мындай чаң бар, башка бар, аял киши деген жаны тынбайт го, үй жыйнайт дегенде, башка идиш жүрөт дегендей. Ошон үчүн бала тиштетпешке аракет кылыш керек. Баягы ар кандай башка тиштегенде, тиш чыкканда сыйпап кое турган кремдер бар, сары май менен сүртүп койсо болот. Баягы кычышканынан тиштеп кайсы бир ошо өзүнүн кычуусун жоготуш үчүн бала аракет кылат да. Ошон үчүн эгин катуу басса, бала оозун ачып жиберет. Ылдык эгин басса. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Урматтуу ак халатчы дарыгерлер, атайын убакыт бөлүп биздин студияга келип, элге, айымдарга кеп кеңеш бергениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык. Анда эмесе сиздерге эркин микрофон. Мен ушул бардык эле кыргыз элиме, ошо жериме тынчтык, амандык, береке, пейиз, ошо ырыскы каалайм. Анан ошондой эле ар бир аял ошо аялдык бакытка ээ болуп, ошону бирге эле энелик бакытка ээ болсун. Бардыгынын балдары ыймандуу, ырыскылуу болсун, билимдүү, илимдүү болсун. Ошол жакшы такыба балдар болсун. Биздин ошол өзү ата энесин эле эмес, ошо кыргыз элин бага турган жакшы уулдарыбыз, кыздарыбыз чыксын. Ошол эмчек сүтү пайдалуу, эмчек сүтү эч кандай келбет, ошо бала үчүн келбети бузулган эмес. Башка бир мифтер бар. Бала үчүн эне деген жүрөгүн алып берет, жанын кошо берет. Ошон үчүн биз балдарыбызды канча жакын көрүп, эмизип, мээримизди төксөк, эртең бизге деле ошо насип кылса карыйбыз. Ошо карыганда балдарыбыз ошону кайтарат, кайтар дүнүйө. Ошон үчүн ар бир үйдө бала жаңырсын, ар бир үйдө эмизген аял болсун, ар бир үйдө ушул бакыт кушуур болосун. Ошону каалайм. Ошо мен дагы ушул бүгүнкү эфирден пайдаланып, ушул заманыбыз тынч болсун, тынчылык болсун. Анан ушул эфирдин темасына байланыштуу болгондон кийин ушул эмчек эмизүүнүн пайдасы болуп атат. Ушул бардык эне ушул эмчек эмизүүсүн каалайм. Муну сүтүм жок же дагы бир башка причиналарды айтышы мүмкүн. Сүт бул эмген сайын келет. Ошол айтып атабыз, ушул сүт эмсе, ушул айткандай эле, ушул Кыргызстаныбызда ушул акылдуу, эстүү балдар көбөйсүн. Анан ушул эне аман, бала аман, эл аман дегендей, ошо эненин ден соолугу биринчи эмеде турат. Ошо эненин ден соолугу жакшы болсо, анан кийин ушул элге жакшы балдар төрөлүп, ушул жакшы боло бермекчи деп ойлойм. Жакшылыктар. Эненин ден соолугу үчүн болсо, андан кийин ден сак бала төрөлөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.